Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Ақырғы 10 күндікте барымызға белгілі болғандай еле этикаф ибадаты бар, этикаф. Этикаф еме бұл Құран менен далилденген, Құранда бұл туралы аяттар келген. Ана Рамазан айының розасы туралы Аллах Таала айтады: "Ва тубашируһунна ва антум аакифуна фил масаджид." Силер мешіттерде этикаф отырған кезде аялдарыңарға жақындық қылбағыла дейді. Этикафты бұзып қоя тұрған нәрсе, 10 күнге этикафқа кірсеңіз, этикафты бұзып қоя тұрған нәрсе, ошолордун бирөөсү, бұза тұрған нәрселердің бирөөсү, ошол киши өз аялына жақындық қылып қоюсы бұл этикафты бұзады. Эми этикаф деген не десе, этикаф бұл қамалу деген сөз. Үзілу деген сөз. Қамалу, тыйылу, бір жерде үзіліп, ошо дүйнөлүк иштеринен үзіліп, бардық ошо мамилелерден үзіліп, бір жерге қамалып, мечиттин бір четинде, же мечиттин ичинде отуруу дегени. Ушул этикаф дегени. Ошол ибадатты максат кылып, Аллахка көп эстеймин деп, Аллахка көп дуа кылам, көп ибадаттарды кыламын деп, ошол жалпы дүйнөлүк иштеринен, бардык иштеринен адамдардан үзүлүп, ошол бөлүнүп, мындайча айтканда, камалып, мечитте бир жерде отуруу. Эми этикафка чыгыш үчүн 5 вак намаз окула турган мечит болуш керек. Этикаф мечиттен башка жерде болбойт. Мисалы үчүн намазканаларда болбойт. Кээ-бир алымдар жума окула турган мечиттерде шарт кылат, кээ-бир алымдар жума окулуусу шарт эмес, ошол мечитте 5 вак намаз окулса болду. Ошол жалпы адатка көрө адамдар мечит деп эсептейби ошону. Мечит намазкана эмес. Мисалы үчүн намазкана деп жазып коет. Мечит башка, намазкана башка. Намазкананы мусалла дейт. Ошол 5 вак намаз окула турган мечитте этикаф кылсаңыз боло берет. Эми этикафта киши себепсиз мечиттин ошол территориясынан сыртка чыкпайт. Кала берсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо этикафта отурган кезде Айша радиаллаху анха айтат, пайгамбарыбыз ошол башыны мечиттен ошол чыгарат эле үй тарабына, үй жанында болгонда. Ошол жерде Айша радиаллаху анха ошо башыны жууп коет эле, тарап башыны жууп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды карап коет эле. Эми себепсиз чыккан болбойт. Бирок этикафка кирип жатып, мени баландай ишим бар, ошол үчүн чыгамын деп шарт кылып кирген болсоңуз чыксаңыз болот. Бирок жөнсүз, себепсиз эле чыккан болбойт. Анан этикафка кирген кезде бул дайым эле сүйлөшүп отуруш үчүн эмес. Кээ-бирлер ошо сүйлөш үчүн келет. Мешитте күнү-түнү сүйлөшөт. Сөзү түгөбөйт. Бул этикаф мындан максат жок. Этикаф аткарбады аладан. Сооптордон куруу калды. Эми аты эле этикаф бар да, эми этикафка чыкты деген эле болбосо башка эч нерсе жок. Кийингиси, анан азыр бизди өтө фитналап койгон нерсе, бизди азыркы кезде. Бул дагы биз үчүн сыноо. Бизди көп нерседен тосуп кое турган нерсе. Мунун да жакшылыгы бар. Ар бир неиматтын жакшылыгы бар. Өз ордунда эгер колдоно алсак, мисалы үчүн телефон. Эртеден кечке ошо дагы эле ошо этикафка киргенден кийин эртеден кечке круглосуточно телефон деле отурат. Бул деле аты эле болбосо этикафка кирди деген. Башка эч бир этикафтын бир эмелерин аткарган жок да бул инсанда. Анан кээ-бирлер этикафка киргенде күнү-түн уктайт. Күнү-түн уктайт да, күндүзү да уктайт, түнү да уктайт. Бул не дегени бул? Мейли күндүз укта. Эми кечинде эми түндү уйкусуз өткөрүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана айттым, буга чейин деле айтып келдим, акыркы 10 күндүктө уктаган эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Дайыма зикир менен, дайыма дуа менен, дайыма намаз менен турган. Ошон үчүн этикафка уктоо максатта кирбеш керек да. Эми адам чарчайт, мисалы үчүн түнү менен ибадат кылып, анан күндүз уктасаңыз эми башка сөз. Ал максатка ылайык. Ал инсан укташ керек, эс алыш керек. Ал эми күндүз да уктап, анан түнү да уктап берип аткан болсо, кишини ал эми нафси менен күрөшүш керек эми. Эми өзүн кой бербеш керек. Анан этикафта дагы айта турган нерсе, эми чыкканда ошол дааратканага чыкса болот. Жана даараткана мисалы үчүн гусул ала турган жер болбой турган болсо, тиякта баня боло турган болсо, ошо баняга гусул алып келиш үчүн барса болот. Мына ушундай муктаждыктар болуп калса боло берет.
ушул этикафтарда. Эми этикафта бул жахилият заманындагы болгон. Умар радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтат: "Мен жахилиятта ушу Масжидил Харамда 3-4 күн этикаф отурамын деп назир кылган элем" дейт. Назир дегени бир Аллах Таала сизге парз кылып алган ибадатты парз кылып аласыз. Мына ол акыркы 10 күндүктө этикаф отуруу сүннөт. Бирок кээ-бир этикафтар бар, назир себептүү парз болуп калат бендеге. Мисалы үчүн, аялым эсен аман төрөсө, мешитке келип 10 күн этикаф отурам. Же болбосо Рамазандын айынын акыркы 10 күндүгүндө 10 күн этикаф отурам деп назир кылып койду. Аял эсен аман төрө дейм, ошону аткарыш керек. Ошону аткарыш керек. Мисалы үчүн, назир дегени инсан Аллах Таалага бир ибадатты парз кылган эмес, өзүнө парз кылып алат. Мисалы үчүн, ушул оорумдан айыксам, бир кой союп берем дейт. Кой союп кедейлерге таратам дейт. Оорунан айыкты, ошол нерсесин аткарыш керек болот. Аткарбаса күнөөкөр болот. Ошондуктан назирди себепсиз эле кыла берген болбойт. Кээ-бирлер назирди мындай дайым эле кыла берген, бул макрух, бул нерсе. Кээ-бир адамдар макрух тутат. Анткени ар ким ошол биз эшегибиз айдан өткөндөн кийин, көбүнчө биз мындай унутуп калабыз. Не деп сүйлөгөнүбүздү, не иш, неделер, убадалар берип бергенибизди унутуп калабыз. Бирөө кызы аябай ооруп, ошо небереси кызы аябай ооруп, больницага түшүп калып, анан дем салып бер деп барып, реанимацияга кирип дем салып, 2-3 жолу, 3-4 жолу барып, анан дем салып койдум да. Анан айтып атат да энди, үйдө ошол койлорум бар. Ушул кызым айыкса, ошо бир эмес 2 кой союп берем, 3 кой союп берем деп атат да. Эми бир мындайча айтканда, бир өлүмдүн алдынан эле мындай кайтып атат да небереси, баары бир кызы баары бир мындай кайтып атат. Анан жанагы айыгып чыккандан кийин жанагы убада жок. Жана айтылган сөздөр жок. Адам баласы өзгөрүп калабыз тез эле. Адам баласы бир калыптан бир калыпка тез эле түшүп калабыз. Ошондуктан себепсиз дагы мындай эч бир мындай уверен болбосо муну кылбаган жакшы, бул назирди дагы. Эми ошол назир этикафтар бар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Умар радиаллаху анху сурады: "Я Расулулла, ошо Масжидил Харамда этикафты ниет кылдым эле, 3 күн, 4 күн отурам" деп. Пайгамбарыбыз аткар деди. Аткар деди. Эгер ошол назир күнөөгө болбой турган болсо аткарыш керек. Эгер күнөөгө боло турган болсо аткарбаш керек. Мисалы үчүн, ушул ишим жүрүп кетсе, 3 литр арак ичем деди. Бул болбойт. Мындай назир аткарылбайт. Же ушул ишим жүрүп кете турган болсо, ушул койду барып, баланчы кабырга барып союп берем ошолордун атына, өлүктөрдүн атына деп. Болбойт. Аллахка арнаш керек курбандыкты. Бул союу, бул ибадат, буну Аллахка арнаш керек. Мына ушундай назирлерди кылып койсо, күнөөгө боло турган болсо, ширкке боло турган болсо, бидатка боло турган болсо аткарылбайт. Эми кимдир бирөө 10 күн отурду этикафта. 27-синки отурдагы 2 күн отура албай, бир жумушу чыгып кетти мечиттен. Не кылыш керек? Казасын аткарабайбы деген маселе. Эми кээ-бир алымдар казасын аткарыш важип болот дейт. Кээ-бир алымдар сүннөт болот дейт. Казасын аткарып коюш важип болот Рамазандан кийин деп айтышат. Эми этикафтын азы көбүндө бир чек жок. Мисалы үчүн көптөрү Шамда келет дагы түнү менен этикаф отуруп багымдаттан кийин чыгып кетет. Бул дагы этикаф. Кээ-бирлери багымдатка келип Шамдан кийин чыгып кетет. Бул дагы этикаф. Кээ-бирлери 1 саат отурат, этикаф бул деле. Жарым саат отурат, бул деле этикаф. Этикафтын эң абзели мына Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүдөгү этикаф. Көпчүлүк мусулмандар ушул нерсеге кызыккандыгынын себеби акыркы 10 күндүктө кадыр түн бар, ошого үчүн. Ошо кадыр түнгө илешип калайын, ошол 83 жыл 4 айлык ибадат ошол бир пендеге берилет экен, сооптору жазылат экен деген 1000 айдан жакшы экен деп ошону көп максат кылып этикафка чыгат. Ал кадыр түн акыркы 10 күндүктө жашырылып коюлган ал. Ошондуктан мына ушул жакшылыктарга жетишип калууга аракет кылуубуз керек экен. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.